Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Айтрган Сатиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Сүйлөшүү учурунда жылдын аягына чейин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушун Орусияда колдоорун белгиледи. Бир жылдын ичинде эл 2000ден ашууда намжа салма паспорт алышкан. Каттоо кызматындагы ири коррупциялык схема аныкталды. Жол кайгылуу кызматынын документ текшерүүсүнө таарынган депутат ички иштер министрине даттанды. Кол тийбестиги бар адамга жол эрежелерин таңуулап жаткан кызматкерлерге эл өкүлү таң калды. Генерал-полковник Мырзакулов Субановдун 70 жылдык юбилейине карата Борбор калаада салтанаттуу иш-чара өттү. Кыргызстанга 2 күндүк иш сапары менен келген Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Орусиядан келген делегация Кыргызстан менен бардык жагынан аймактык мамилелерди өнүктүрүү багытында иштешүүгө даяр экенин билдирди. Жолугушуу учурунда көтөрүлгөн ушул жана башка маселелер туурасында Айгерим Жаныкул кызы айтып берет. Валентина Матвиенконун Бишкекке болгон сапары кокустук эмес. Быйыл Орусия тарап менен кызматташуу тууралуу биринчи келишимге кол коюлганына туура 20 жыл толот. Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымынын иш сапары дегенде парламент спикери менен эки тараптуу кызматташууну талкуулоодон башталды. Сүйлөшүү маалында расмий макамы бар орус тилин өнүктүрүүгө дагы шарт түзүү керектиги айтылган. Бүгүнкү иш сапары болсо өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Жомарт Оторбаевдин кабыл алуусу менен уланды. Бул жолугушуу учурунда Россиялык делегация менен өлкө жетекчилиги 3 негизги маселеге кененирээк токтолушту. Эң алды Кыргызстан бирдиктүү экономикалык мейкиндик менен бажы биримдигине кошулуусу боюнча жол картасын толугу менен ишке ашырылышы болду. Спикер айым мындай бирүүгө болгон көз карашын билдирди. Твердым намерение Кыргызской республики. Иш сапардын жүрүшүндө Кыргызстан интеграциялык биригүүгө, бажы биримдигине кирүүгө ниети бекемделгенине ынандык. Жылдын аягына чейин үлгүрүү керектигинде айтышууда. Мындай аракетти биз жигердүү колдойбуз. Албетте болгону юридикалык документтерди кабыл алууну тездетүү гана керек. Миграция жаатындагы көйгөйлөр да көтөрүлбөй койгон жок. Өкмөттөр аралык жумушчу топ түзүлгөндөн бери дагы бул боюнча маселелер бир топ жеңилдегени белгиленет. Бирок жөнү жок эле административдик бузуулар үчүн кара тизмеге алынган атуулдарыбыздын маселесине токтолгон Матвиенко азыр бул иш каралып жатат дейт. Не должны вносить так называемый черный список. Мигранттардын жеңилирээк мыйзам бузуулары дароо эле кара тизмеге алынуу менен чечилбеши керек. Эгер кылмыш жазуу өңдүү мыйзам бузуулар болсо, ага тиешелүү мыйзам бар. Бирок канткен күндө да улуттун мыйзамын сактап, аны так аткаруу керек экенин да билиш керек. Мен ойлойм, Кыргызстан Евразиялык экономикалык кеңештин мүчөсү болгондо, бул мигранттардын көйгөйү, жумушка орношуу, билим алуу, деги эле өлкөгө кирип чыгуу шарттарына дагы көп эле жеңилдик болот. Эки мамлекеттин кызматташтыгынын өнүгүп жатканынын дагы бир далили энергетика тарамагы боюнча аткарылып жаткан жумуштарды атаса болот. Иши жанданып баштаган жогорку нарын каскадынын Камбарата бир кесинин курулушуна токтолгон төрайым бул эки тарапка тең приоритеттүү долбоор экенин белгиледи. Несколько задерживается. Азыр Камбарата кесинин курулушу боюнча айрым бир укук боюнча кагаздар бүтпөй жатат. Бирок бул анча көп убакытты деле албайт. Мындан башка бир айдан соң өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтөт. Анда 2014-2017 жылдардагы энергетика боюнча кызматташуунун башкы пландары талкууланат. Мындан сырткары бажы биримдигине кирген соң айыл чарба өнүмдөрүн ташып жеткирүү көлөмүн көбөйтүү маселеси да көтөрүлдү. Бирок ага чейин ал продуктларды тастыктоо маселелерин чечүү керектиги да айтылды. Ошондой эле баарына маалым болгондой, Кыргызстандын каржылык абалын жакшыртууга Орусия тарап $30 миллион бермек болду. Ал эми берүү ыкмасы качан аткарылары дагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө анык болот. Ал эми бажы биримдигине кирүү милгесинде буга чейин Орусия $60 миллион колдоо көрсөткөн. Жыл аягына чейин дагы $300 миллион болору айтылды. Жол картасын ишке ашырууга болсо дагы $200 миллион бермекчи. Айгерим Жаныкул кызы, Иван Чижиков, 5-канал. КТРКнын директорунун кызматына 10 талапкер атсалышууда. Алар Султан Жумагулов, Назира Раимкулова, Абдыкадыр Султанбаев, Сталбек Дүйшалиев, Космос Чыдынов, Үсөн Көлбаев, Шадыкан Жакыпов, Болот Тилебаев, Жиеналы Камбаралиев жана Назаркул Жошбаев бар. 30 октябрь күнү алардын арыздары каралып, сынактын талаптарына төп келгендери тандалып алынат. Алар биринчи коомдук каналды өнүктүрүү программаларын тааныштырган соң байкоочу кеңеш шайлоо өткөрүп, бир кишини тандайт. Президент Алмазбек Атамбаев Жалал Абад областынын Аксы райондук сотунун судьясы Эрланбек Токтосуновду мурда соттолгондугу аныкталгандыктан мөөнөтүнөн эрте кызматтан бошотту. Мамлекет башчы буга тийиштүү жарлыкка кол койду. Буга чейин сот кеңеши мурда соттолгондугу тууралуу маалыматты жашырып жүргөн адам мындай кызматта калбашы керек деп чечим чыгарган.
Өткөн жылы 2200-дөй кыргыз паспорты мыйзамсыз берилген. Ички иштер министрлигинин 5-чи башкармалыгы мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фонддун ишмердүүлүгүн текшерүү учурунда коррупциялык схемаларды таап чыкты. Бул боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталды. Айда Яманкулова кененирээк. Статистика үрөйдү учурат. Алдын ала текшерүүлөрдүн жыйынтыгында күн сайын 6 адамга паспорт мыйзамсыз берилгени аныкталды. Ийим божомолу боюнча бул айсбергдин чекеси гана. Эң эле опурталдуусу паспорттар эл аралык издөөгө алынган, мурда соттолгон, депортация болгон, банктардан насыя алып качып жүргөн жарандарга берилген. Социалдык фонду мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте мына ушул кээ бир адамдарга паспорттардагы маалыматтарды өзгөртүп, то есть пин кодуну, аты жөнүнү өзгөртүп паспорт берген. Мына ушундай коррупциялык схема аркылуу 2200-гө жакын адам паспорт алган деген маалымат бар. Мыйзам боюнча жаранга жеке идентификациялык номер бир жолу гана берилет. Милдеттүү социалдык камсыздандырууда атуулардын эсебин алыш үчүн. Бирок Соцфонд мамгаттоо кызматы менен кутумга барып, бул тартипке оңой эле көз жумуп коет. Ар кандай жаңы берилет. Мында отуруп туруп, мисалы, Аблязов, Лебедов, мисалын алсак, жөн эле жаңы энелер, отуруп окшоштур эле жаңы энелер берилген, калп айтпасам. А кээ бирде бирөөнүн эле энелер берилет. Кээ бирде сизге эле 2 же 3 энен берилген күндөр болот. Эрлан Сапарбаев мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси. Паспорт берүүдө ири коррупциялык схема бар экенин жашырбайт. Айтымында мыйзамсыз документ алуунун эң эле жайылтылган түрү туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алмаштыруу менен жүзөгө ашат. Мындан башка жолдору дагы толтурам. Депортация болуп келгендер, алар мисалы көбүнчө аял кишилер келет. Бияктан фиктивдүү турмушка чыгат, ал ошол күйөөсүнүн фамилиясын алат, күйөөсүнүн фамилиясын алгандан кийин жаңы адам катары жаңа паспорт алып, ошондой маселелер бул бир схемасы да. Кыргыз паспортуна чет өлкөлүк кардарлардан дагы суроо талап чоң. Өзгөчө Оогандстан, Пакистан, Индия, Кытай сыяктуу мамлекет жарандарынан жакынкы жана алыска коңшу өлкөлөрдөн уюшкан кылмыш топ мүчөлөрү кыргыз паспорту менен кармалып, бир нече жолу чуу жаратканы маалым. Өлкө паспорту базардагы буюмда эле сатылары белгиленип жүрөт. $3000 өдө. Мүмкүн эрте жасаганына, мүмкүн бөлөк шериктеш адамдарды тартууга мүмкүн $10.000 беришет. Ким билет? Мунун баары тең жашырын түрдө болот, аны эч ким билбейт. Бирок эл оозунда $3000 өдө деп айтылып жүрүшөт. Мамгаттоо кызматы менен социалдык фонд коррупциялык схеманы жоюуда алсыз экенин кыйткан. Системаны толугу менен автоматташтырып, калктын бирдиктүү тизмесин түзүп, биометриканы киргизмейин, мыйзамсыз паспорт берүү улана берерин жүйө келтиришип. Бул маселе боюнча бир нече жолу кылмыш иши козголгон менен ушул күнгө чейин бир дагы белгилүү чиновник соттолуп, жазасын тарткан эмес. Айда Яманкулова, Андрей Заверухин, 5 канал. Чырду видеонун каарманы болуп калган депутат Мурзабеков ички иштер министрине даттанды. Кол тийбестиги бар адамга жол эрежелерин таңуулап жаткан жол кайгуул кызматына эл өкүлү таарынып калган экен. Кечээ 00:25 kg номерлуу Cadillac Escalade үлгүсүндөгү автоунаада кетип бара жаткан Мурзабековдун айдоочусунун машинеге болгон документтер жанында жок болуп чыккан. Бирок ага карабай депутат жол кайгуул кызматкерлери менен чырдашып, күбөлүгүн көрсөтүп баштаган. Тартип сакчыларга баш ийбеген депутаттын жорго Самат Качкановдун материалында. Күн мурун жол кайгуул кызматынын жетекчиси Талант Исаевди баш кылып, бүт майышчилерге депутат Кантемир Мурзабеков болгон өзүнүн маданияттуулугун көрсөткөн. Аны тартип сакчылар тасмага тартып алышкан экен. Бул жерде карап турсуз. Сиз на три буквы имеете ли право? Сиз кимсиз? Гайсизби? Гай. Окуя кечээ Чаламандын чак түшүндө Ала Тоо аянтында орун алган. Жол кайгуул кызматынын өкүлдөрүнүн айтымдарында депутаттын автоунаасы буга чейин бир нече жолу жол эрежесин бузгандыгы үчүн эскертме алган. Ага карабай уланта бергендиктен токтотулуп, текшерүү учурунда эч документтери жок болуп чыккан. Биз болсо жанагы российский делегациянын келген эсебинен баарыбыз ошол жакта ак уйнасында турган болчубуз. Анан инспектор тосо инспекторду бул жагынан баягы жөйлөп баш ийбестик келатканын биз баарыбыз басып келдик. Сөксүн эми биз буга эч кандай маани деле берген жокпуз. Анан жанагы чыгып алып, баарын коркутуп, үркүтүп жанагындай алганы бул жактан өзү депутат болуп турган ушундай иш аракеттерге барганда мен ойлойм, туура эмес го деп.
Болбосо Кантемир Мурзабеков депутат болгонуна 1 жылдын жүзү боло элек. Камчыбек Ташиев мандатынан ажырагандан кийин анын ордуна келген. Аз убакыттын ичинде эле депутаттыктын тузун татып алып, Мурзабеков мырза байлыгына, бийлигине чиренсе керек. Жол кайгыл кызматы бул маселе боюнча жогорку кеңештин регламент жана этика комитетине кайрылууну пландоодо. Жогорку кеңешке регламент комитетине түшү элек эч кандай кайрылуулар. Бирок мындай кайрылуу мен интернеттен окудум. Исаев мырза мен сөзсүз ушу регламент жана депутаттык этика комитетине сөз кайрылам дегенин окудум. Кайрылса сөзсүз бул кайрылуу комитеттин отурумунда каралат. Ага чейин биз өзүбүз комитетти иликтөө жүргүзөбүз. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, депутат менчик автоунаасына башка кызматтык автоунаага катталган KG номерин салып алып жүргөнү аныкталган. Бул дагы иликтенип, тийиштүү чара колдонулары убадаланат. Негизи жол эрежелерин бузуу жагынан депутаттык автоунаалар башкалардан ашып кетпесе эле кем калышпайт. Кечээки инцидент боюнча мен биринчи жолу ушундай көрүп атчым. Атак башка депутаттар боюнча мындай инцидент болгон эмес. Боло да элек болчу. Менин билишимче. Мындай эч кандай мындай баягы мен депутатмын, сен көчөдө жүргөн бир немесиң деп туруп андай болгон эмес болчу. Андыктан Кантемир Мурзабеков тартип сакчыларын тоготпогон. Бул чакырылыштын алгачкы эр жүрөк депутаты болуп калаары белгиленет. Самат Качканов, Конышбек Мамытов, 5 канал. Оштун эли милициянын аброю үчүн тынчсызданып жатат. Эл арасындагы ушак сөз тартип сакчыларынын ишине тоскоолдук жаратууда. Мына шундай билдирүү менен Ош шаарынын коомчулук өкүлдөрү жыйын курду. Алар милиция башчыларынын мушташын чоң саясатка айландырып, талкуулап жаткан интернет басылмаларды сынга алды. Теманы кабарчыбыз Динара Касымова улантат. Тартип сакчыларынын тартиби азыр интернет сайттардын негизги темасына айланды. Айрым массалык маалымат каражаттарында Ош облустук жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков менен Кара Суу райондук милициясынын башчысы Марат Орозбаев кылмыш иликтөө кызматкерлеринин күнүн белгилеп отурганда жаңжалдашып кеткенин жазып чыгышкан. Талкуу кызып баратканда мушташтын башкы фигураларынын бири Марат Орозбаев маалымат жыйынын өткөрүп, бул ушак айың деп төгүндөдү. Өзүмүздүн талкаланып больницада жатат экен. Мына мен көрүнүп коеюн дедим, көрсүн кандай. Өзүмүздү талкаланган адам, больницада жаткан адам 3-4 күндө ушундай көрүнүп. Ал арада Ош милициясынын ишмердүүлүгү негативдүү чагылдырылып жатат деген топтор да табылды. Алар бүгүнкү салтанатка күбө болгондорун айтып чыгышты. Я была возмущена тем. Кызматкерлердин кесиптик майрамын белгилөө салтанатына алардын жана каза болгон кызматкерлердин жубайлары да чакырылган. Мен да ал салтанатка күбө болуп отурдум. Эки жетекчи ортосунда эч кандай уруш деле болгон жок. Там не было. Мына каерде десе срочно участковыйга кабар берсеңер жакшы болот. Ошону номер. Ушак айыңдарга маани бербеген милиция өкүлдөрү өздөрүнүн милдеттерин аткаруу менен алек. Бул кара пиардан кийин алар милициянын аброюн көтөрүү үчүн мурдагыдан да талыкпай иштеп, элдин ишенимине жетүү аракетинде. 40 миңге чукул калкы бар Амир Темур аймагына буга чейин 2 гана аймактык тескөөчү көзөмөл кылчу. Норма боюнча бир тескөөчүгө 3,5 миң адам эсептелсе, алар 3-4 эсе көп ишти аткарган. Эми азыр уже 4 миңден ар бирине бөлүп бердик населенияны. Эми азыр жакшы болуп калды да мурдага караганда, көп элге жакыныраак болуп, кеңирээк уже мына 3 күндөн бери жумушту баштадык биз 19 мененчи. 10 аймак тескөөчүнү ар бир көчөгө, ар бир эл башчыга бөлүп берип, киргизип көчөдө уже паспорттун режимди башташты. Мындай шарттарда иштеп жаткан күч кызматкерлеринин эмгеги бир ушактын айынан эле текке кетип калаарына милиционерлер капаланышууда. Бирок аларды колдогондор да жок эмес. Мына элimiz Алла. Мурункудай болбой эл дагы түнкүсүн тынч уктап калды. Кайсы жерде болбосун милиция керек. Жаңы имарат курулуп, анын жанына паспорт столда жайгашып, биздин элге кыйла жеңил болду. Преступниклерден көп. Милициянын өзүнүн орчундуу жана маанилүү иши бар. Бул ыңгайсыз абалдан да алар татыктуу чыгып, аброюн бекемдей алышат деп үмүттөнүшөт жактоочулары. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Темирязев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдү курчап турган дубал куруу нормалары сакталбагандыгы үчүн кыйрап калды. Кечээ белгисиз ферма болочок 5 кабаттуу соода борборун куруш үчүн котлован казып баштаган. Эреже боюнча бир курулуштан экинчисине чейинки аралык 30 метр болушу зарыл. Бирок куруучу компания бул норманы сактабай, көп кабаттуу үйдүн түбүндө эле казуу иштерин башташкан. Мындай курулуш планы мамлекеттик архитектура менен сүйлөшүлгөнбү же жокпу азырынча белгисиз.
Ош шаарында кышында саат кечки 11-ден эртең мененки 5-ке чейин электроэнергиясы өчүрүлүп турат. Бул тууралуу РЭСТин жетекчиси Данияр Садыков билдирди. Жаратылыш газынын жок болгондугуна байланыштуу шаарга берилген лимиттен бир нече эсеге көп энергия сарпталары күтүлөт. РЭСТин башчысы азыр эле коюлган минималдык керектөө аткарылбай жаткандыгын жана суук түшөөрү менен бул көрсөткүч дагы өсүп кетерин айтат. Кыргыз алтыны центрдагы акцияларынын камакка алынышы боюнча документтерди Канада сотуна жөнөттү. Канада тарап документтерди алганын бүгүн билдирди. Бул туурасында биздин каналга Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун президенти Токон Мамытов билдирди. Эске салсак, өткөн аптада Канаданын Онтарио провинциясынын соту Stance Energy Corp ишканасынын арызынын негизинде Кумтөр долбоору боюнча Центра компаниясындагы акцияларыбыздын 60%-ын камакка алганы тууралуу маалымат чыккан. Бүгүн мурун эле өлкө башчысы бул маселе боюнча чечкиндүү кадамдарга баруу жана өлкө кызыкчылыктарын коргоо зарылдыгын айткан болчу. Асхат Алгөзов темага кененирээк. Stance Energy Corp күттө сай кенинде чалгымдоо иштерин жүргүзгөн. Аталган инвестор алган милдеттерин аткарбай жатат деген жүйө менен анын уруксаат кагазын узартуу жокко чыгарылган. Инвестор өкмөттүн бул кадамына каршылыгын билдирип, Москвадагы Соода өнөр-жай палатасынын алдындагы арбитраждык сотко кайрылып, андан утуп алган. Сот Кыргызстанды 118 миллион долларлык айыпка жыккан. Бул чечимге таянып, Онтарио сотуда Stance Energy'нин пайдасына чечим чыгарган. Тагыраак айтканда, Центрдагы акцияларыбыздын 60%-ын камакка алган. Я считаю, что неправомерно. Менимче, канадалык соттун чечими мыйзамсыз. Ал чарбалык талаштардан улам аргыл саясий кысымдарга барбашы керек. Бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Сүйлөшүүлөр столуна отуруп, Stance Energy өзүнүн арызын кайтарып алышы керек. Кыргыз алтын учурда Канада сотуна алардын чечимине макул болбой тийиштүү документтерди жолдоду. Негизинен бул КМШ эл аралык соту Москва арбитраждык сотунун чечимин негизсиз деп таанышы. Ага жараша Кыргыз тарап Москва сотунун чечимине таянып чыгарылган Онтарио сотунун чечимин да негизсиз деп эсептейт. Бизге Stance Energy арызы менен кайрылганда канадалык сотко алар бизге маалымат бериш керек болчу да, кабарлап, мына ушундай кайрылды, ушул ишти караган атабыз деп. Анда биздин юристтер барып катышып, жана документтерди чогултуп алып бармакпыз. Мына бүгүн биз маалымат алдык, 20-биринде канадалык сот Онтарио биздин кагаздарды алыптыр. Анан азыр ошолорду караштырып аттыр, карап туруп, эми чечими качан чыгат, 10 күндөн кийин чыгабы, 1 айдан кийин чыгабы, эми күтө туралык. Негизи канадалык сот биздин арызыбызды кабыл алды. СНГнын экономикалык КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык соту дагы Кыргызстанды колдоп чечим чыгарды. Аны Stance Energy компаниясынын өкүлдөрү андай чечим калганга укук жок эле деп баягы кызыктай болуп атат. Анан бир юридикалык бир анализ баа керек да биякачы. Күн мурун президент Алмазбек Атамбаев өкмөт алдында өлкө кызыкчылыктарынын коргоо маселеси куруштурганын билдирди. Аны менен бирге акыркы жылдары ошол эле Канаданын сотторунда Кыргызстанды кысмакка алган чечимдерди кабыл алуу боюнча прецедент түзүлгөнү белгиленди. Кыргыз Республикасы сот системасынын ишинин принциптерин урматтайт. Бирок азыркы пайда болгон тенденция өкмөттүн алдында Кыргызстандын активдерин коргоо жана мындан ары мындай коркунучтарды алдын алуу боюнча кыйла таасирдүү механизмдерди пайдалануу милдетин коюп жатат. Тактап айтканда, Торонтодогу канадалык фонддун биржадагы листингден Centera Gold Inc акцияларын чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маселени коюуга мажбурлайт. Же мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча кыйла чечкиндүү чараларды көрүп, Кыргызстандын дүйнөдөгү эң ири алтын кенинен түрдүү ыкмалар менен пайданын көп бөлүгүн алып чыгып кеткен компания Канаданын сотторунда Кумтөрдүн тагдырын чечүүгө жол бербешибиз керек. Листингдин бир түрү жана мен биринчи түрү бул ошол Центерадан биз акцияны чыгарып туруп, жана келечекте уюшула турчу биргелешкен ишканага ошого толук кирип атпайбыз. Ошол 77 миллиондон ашык акциябызды ошол жака салышыбыз керек. Бул бир жолу. Экинчи, албетте эми башка биржаларга, фонддорго жайгаштырган алда маселеси бар. Бирок бул жерди да караш керек. Инвесторларды сүйлөшүүлөргө тартуу аракетин көрүү азырда кеч эмес. Убагында Stance Energy өкүлдөрү бир нече ирет маселени тынчтык жолу менен чечүүнү сунуштап келишкен. Мирным путем, урушпай, талашпастан баягы келишимге келебиз, даярбыз деп айтышканда, менин оюмча биякта өкмөттүн бир аз өзүнүн ишин так аткарбагандыктан ушундай акыбалга келип калдык да. Анан менин оюмча кеч эмес, азырдан да баштап сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек.
анан баягы соттун чечимдерин четке чыгарыш керек. Өлкө кызыкчылыгын коргоодо өкмөттүн юридикалык компаниялар менен тыгыз иш алып баруусу маанилүү экенин эксперттер белгилешет. Асхат Алагөзов, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Кыргызстандын экономикасындагы алдыңкы тармак болуп эсептелген тоо кен өндүрүшү оор мезгилге туш болду. Инвесторлор менен болгон соттук териштирүүлөр жер үй боюнча биринчи конкурсын өтпөй калышы, кумтөр боюнча биргелешкен ишкананы түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдүн созулуп кеткени жана башка бир катар факторлор өлкөнүн тоо кен тармагынын өнүгүшүнө өбөлгө түзбөй жатат. Тармактагы көйгөйлөр тууралуу кийинки сюжетибизде. Тоо кен тармагы Кыргызстандын экономикасында маанилүү орунду ээлегенин сандар так көрсөтүп турат. Гендерди казуу өлкөнүн жалпы өндүрүшүнүн 40%-ын ээлейт. Мындай көрсөткүч көбүнчө алтын өндүрүүнүн эсебинен түзүлүүдө. Бирок Кыргызстанда андан башка дагы гендер аз эмес. Көмүр боюнча Кыргызстан Орто Азиянын качагари деп аталган. Маселен, сурма боюнча Кыргызстандын чыгарган сурмасы дүйнөлүк эталон болуп эсептелген. Мындан тышкары Кыргызстанда сымап жана уранды да чоң көлөмдө өндүрүшчү. Бирок акыркы 20 жылда тоо кен ишканаларынын көпчүлүгү урап кетти. Тармакты өнүктүрүү боюнча өз сунуштарын тоо кен секторунун ардагерлери өздөрү жазып чыккан китепке киргизишти. Анда авторлор учурда бар болгон көйгөйлөргө токтолуп, алардын негизгилери катары башкаруу начар болгонун жана тажрыйбалуу кадрлардын жоктугун белгилешкен. До сих пор республикада бул тармакты башкаруу түзүмү жок. Азыркыга чейин баары геология менен кен казуу иштерин чаташтырышат. До сих пор путают геологию с горным делом. Ири кен казуу жайларын иштетүү үчүн Кыргызстандын каржылык ресурстары жетишсиз. Андыктан чет өлкөдөн капитал тартуу үчүн эң жогорку деңгээлде чаралар көрүлүүдө. Быйыл экономика министрлигинин алдында өзүнчө агенттик дагы түзүлдү. Ал өлкө имиджин жакшыртып, инвесторлорду издөөгө багытталган. Бирок эксперттердин бабында Кыргызстандын тоо кен тармагында өкмөттүн аракеттерин жокко чыгарган бир катар чечилбеген маселелер бар. Система лицензирования. Лицензия берүүдө, тармакка кирүүдө көйгөйлөр бар. Бул чоң тоскоол болуп жаткан фактор. Лицензия берүү маселелери акыркы жылдары өзгөчө актуалдуу болуп калды. 2010 жылдын ноябрында өкмөт Жер үй алтын компаниясынан жер үй кенинде алтын казууга берилген лицензияны жокко чыгарган. Жыйынтыгында казакстандык инвесторлор сотко кайрылып $400 миллион доолап жатышат. Ал эми 2012 жылы кен казууга берилген уруксат кагазын канадалык Stance Energy компаниясынан чакыртып алышкан. Анын натыйжасы кыргыз алтындын Центерадагы акцияларынын 60% камакка алынганы болду. Кыргыз тарабы канадалык инвесторлор менен болгон талашта өзүнүн позициясынан тайган жок. Бирок соттук териштирүүлөр кандай бүтөөрү белгисиз. Ошентсе дагы соттук процесстер жана айрым саясатчылардын ультиматум менен коюлган талаптары чет элдик инвесторлордун көз карашында өлкөнүн көрүнүшүн жакшыртпай турганы анык. Генерал-полковник Мырзахан Субановдун 70 жылдык юбилейине карата Борбор калаада салтанаттуу иш-чара өттү. Белгилей кетсек, Субанов өзүнүн 40 жылга жакын убакытын аскер кызматына арнап, жөнөкөй катардагы командирден коргоо министрине чейин көтөрүлгөн. Ал өлкөдөгү куралдуу күчтөрдүн өнүгүүсүнө зор салымын кошкон. Ошондой эле анын түптөлүүсүндөгү маанилүү документтерге кол койгон. Иш-чарага президенттик аппараттын өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү жана куралчан күчтөрдүн ардагерлери менен жаш курсанттар чогулушту. Gündemi бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Түнүңүздөр бейпил болсун. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн. Азамат менеджер, Макс тоолы жасынын фанаты, Мурат саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чыныгы эркектер үчүн.